Саламатсыздарбы, Политклиника медиасынын көрөрмандары. Биз детектор берүүсүнүн алкагында өлкөдөгү саясий жана социалдык маанилүү маселелерди талдоону улантабыз. 19 майда коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга жана кылмыш жаза кодексине түзөтүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Мыйзам долбоорунун демилгечилери Надира Нарматова, Шайлообек Атазов, Шайырбек Ташиев баштаган Жогорку кеңештин бир катар депутаттары. Коомчулукта чет элдик тыңчы жөнүндө мыйзам долбоору деген ат менен белгилүү бул документ кайрадан кызуу талкууга жол ачты. Детектор берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында дал ушул сөз болуп жаткан мыйзам долбоорун жана анын Орусия менен байланышын талдайбыз. Алгач коммерциялык эмес уюм түшүнүгүнө аныктама берип алалы. Кыргызстанда коммерциялык эмес уюм жөнүндө мыйзам 1999 жылы 15 октябрда кабыл алынган. Ага ылайык коммерциялык эмес уюм бул кызыкчылыктардын жалпылыгынын негизинде руханий же башка материалдык эмес керектөөлөрдү өз мүчөлөрүнүн жана бүткүл коомдун кызыкчылыгында жеке жана юридикалык чактар тарабынан түзүлгөн, алар үчүн пайда табуу иштин негизги максаты болуп саналбаган, ал эми табылган пайда мүчөлөрдүн, уюштуруучулардын жана кызмат адамдарынын ортосунда бөлүштүрүлбөгөн ыктыярдуу өз алдынча башкарылуучу уюм. Сөз болуп жаткан мыйзам долбоорунун биринчи вариантын депутат Надира Нарматова өткөн жылы сунуштап ноябрь айында коомдук талкууга алып чыккан. Анда коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам менен кылмыш жаза кодексинен тышкары юридикалык жактарды, филиалдарды мамлекеттик каттоо жөнүндө мыйзамга дагы өзгөртүү киргизүү сунушталган. Фактчек KG басылмасы Нарматова демилгелеген мыйзам долбоорун анализдеп, анын дээрлик 90% же сунушталган 25 түзөтүүнүн 23-ү Орусиянын мыйзамдарынан көчүрүлгөнүн аныктаган. Басылма депутат Нарматова Орусиянын коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамындагы чет элдик тыңчы түшүнүгүн өзүнүн мыйзам долбоорунда чет элдик өкүл деп бергенин белгилеген. Орусиянын коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамына өткөн жылдын аягында түзөтүүлөр киргизилип, чет өлкөлүк тыңчынын милдетин аткаруучу коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү пункттар алынып салынган. Эми Орусиянын аталган мыйзамынын жаңы редакциясы менен Кыргызстанда Надира Нарматова баштаган депутаттар кайрадан сунуштап жаткан мыйзам долбоорун салыштырып көрөлү. Кайрадан коомдук талкууга чыккан мыйзам долбоорунда коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга 23 өзгөртүү, кылмыш жаза кодексине 1 түзөтүү киргизүү сунушталган. Алардын ичинен жалпы 13 өзгөртүү Орусиянын мыйзамдарынан көчүрүлүп алынган. Мындай окшоштуктардын болуусу бекеринен эмес. Ушул жылдын 25 апрелинде Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакеев Орусиядагы расмий сапарынын алкагында мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володин менен жолуккан. Жолугушууда орус спикери чет өлкөнүн кийлигишүүсүнө каршы аракеттенүүнү мыйзамдын негизинде жөнгө салуу жаатында Орусия менен Кыргызстан тажрыйба алмашса болоорун айткан. Ал бул жаатта Орусияда эффективдүү мыйзамдар кабыл алынганын белгилеген. Володин дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө батыштан каржыланган коммерциялык эмес уюмдар суверенттүүлүктү, мамлекеттүүлүктү бузууга аракет кылып жатканын айтып, бул маселеде Кыргызстанга Орусиянын тажрыйбасы пайдалуу болоорун кошумчалаган. Андан кийин эле президент Садыр Жапаров 7 майда Москвага расмий сапары менен барды. Сапардын алкагында Жапаров Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолуккан. Жолугушуунун соңунда эки өлкө башчысы кызматташтык жана стратегиялык өнөктөштүктү тереңдетүү боюнча биргелешкен билдирүү кабыл алышкан. Анда эки өлкө маалымат коопсуздугун камсыздоодо кызматташтыкты күчөтөрү дагы белгиленген. Тараптар Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Орусия Федерациясынын өкмөтүнүн ортосунда 2021 жылдын 25 февралында кабыл алынган эл аралык маалымат коопсуздугунун камсыздоо боюнча кызматташтык тууралуу макулдашуунун жана Кыргызстандын президенти менен Орусиянын президентинин 2022 жылдын 9 декабрындагы эл аралык маалымат коопсуздугун камсыздоо боюнча биргелешкен билдирүүсүнүн негизинде өз ара аракеттенүүсүн тереңдетүүнү улантат. Азаттык радиосу жогоруда мисал катары келтирген 2021 жылкы өкмөттөр аралык макулдашууда үчүнчү тараптардын ички иштерге кийлигишүү, коопсуздукка, аймактык бүтүндүккө шек келтирүүчү жана стабилдүүлүктү бузуп, түрдүү жаңжалдарды уюштурууга болгон маалыматтык аракеттерге каршы биргелешип күрөшүү шарты белгиленгенин жазган. Ага ылайык бул үчүн тараптар коркунучтарга каршы чараларды макулдашууну, чогуу координациялоону, маалымат алмашууну, мыйзамдарды биргелешип иштеп, жолугушууларды уюштуруп турууну макулдашкан. Сөз болуп жаткан мыйзам долбоорунун авторлорунун бири Надира Нарматова 2021 жылы бийликчил партия Ата журт Кыргызстандын курамында Жогорку кеңештин 7-чакырылышынын депутаты болуп шайланган. Нарматова буга чейин дагы чет жактардан каржыланган жалпыга маалымдоо каражаттарына, бейөкмөт уюмдарга чет өлкөлүк агент макамын ыйгаруу маселеси менен парламентке кайрылган.
Ал эркин жалпыга маалымдоо каражаттарына, жарандык коомдун ишмердүүлүгүнө, кыздардын эркиндигине жана башка темаларга байланыштуу чуулуу билдирүүлөрдү жасап келгени менен коомчулукка белгилүү. Өткөн жылы Политклиника медиасы кадастр мамлекеттик мекемесинин расмий базасындагы маалыматка таянып, Орусиянын Ош шаарындагы консулдугу жайгашкан имарат Надира Нарматовага таандык экенин аныктаган. Жогоруда айтылгандай, бул Нарматованын бейөкмөт жана коммерциялык эмес уюмдардын ишмердүүлүгүн чектөөгө байланышкан биринчи демилгеси эмес. Ал 2014-жылдын май айында дагы Жогорку Кеңештин ошол кездеги депутаттары Турсунбай Бакир уулу Нуркамил Мадалиев менен чет өлкөлүк тыңчы жөнүндө мыйзамды кабыл алууну демилгелеп чыгышкан. Кызыгы, Нарматованын Оштогу имараты аталган мыйзам демилгелегенден 1 айдан кийин 2014-жылдын июнь айында Орусиянын консулдугуна ижарага бериле баштаганын кадастрдын расмий маалыматынан көрө алабыз. Надира Нарматова өткөн жылы декабрь айында Азаттыкка берген билдирүүсүндө консулдук жайгашкан имаратты кредитке алып, бирок аны төлөй албай калгандыктан банктын эсебине өтүп кеткенин айткан. Ал мен кредитке 2009-жылы кредитке алган здание. Ал 13 жылдан бери кредит төлөнүп жүрүп, төлөй албай өткөн жылы банкка өтүп кеткен. Менде эмес ал здание. Бирок 2023-жылдын 27 январына карата берилген кадастрдын маалыматында имарат Нарматованын менчигинде экенин көрүүгө болот. Ал эми Орусиянын Ош шаарындагы консулдугунун расмий сайтында Камбаралы Бобулов 77 дареги көрсөтүлгөн. Демек, Нарматова азыркы учурга чейин имаратын Орусиянын Ош шаарындагы консулдугуна ижарага берип келет. 7-чи чакырылыштын депутаттары сунуштаган мыйзам долбоорунда коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга чет өлкөлүк коммерциялык эмес уюм, чет өлкөлүк коммерциялык эмес уюмдун түзүмдүк бөлүмдөрү, чет мамлекеттин өкүлүнүн функциясын аткаруучу коммерциялык эмес уюм түшүнүктөрүн киргизүү каралган. Чет элдик коммерциялык эмес уюм деп чет мамлекеттин мыйзамдарына ылайык Кыргызстандан тышкары түзүлгөн жана уюштуруучулары же катышуучулары мамлекеттик органдар катары саналбаган уюмдар эсептелет. Чет өлкөлүк коммерциялык эмес уюмдун түзүмдүк бөлүмдөрү болуп, мамлекеттик катталууга тийиш болгон чет өлкөлүк коммерциялык эмес уюмдардын филиалдары жана өкүлчүлүктөрү саналат. Чет элдик өкүлдүн функциясын аткарган коммерциялык эмес уюм катары Кыргызстанда 2 критерий менен түзүлгөн уюмдар эсептелинет. Чет өлкөдөн эл аралык уюмдардан же чет өлкөлүк жарандардан финансы же башка мүлк алуу, Кыргызстандын саясий ишмердүүлүгүнө аралашуу, анын ичинде чет өлкөлүк булактардын кызыкчылыгы үчүн. Мыйзам долбоорунда коммерциялык эмес уюмдун саясий ишмердүүлүккө аралашуусу деп мамлекеттик органдардын өздөрү жүргүзүп жаткан мамлекеттик саясатты өзгөртүүгө багытталган чечимдерди кабыл алуусуна, ошол максатта коомдун пикирин калыптандырууга таасир этүүчү саясий акцияларды каржылоо, уюштуруу жана өткөрүүсү аталат. Мыйзамдагы түзөтүүлөрдө коммерциялык эмес уюмдардын ачык айкындыгы тууралуу беренени болушунча кеңейтүү сунушталган. Мисалы, чет элдик өкүлдүн милдетин аткарган коммерциялык эмес уюмдун жылдык отчету милдеттүү түрдө аудиттен өтөт. Ошондой эле коммерциялык эмес уюмдун кирешелеринин көлөмү жана түзүмү, коммерциялык эмес уюмдун мүлкүнүн көлөмү жана курамы жөнүндө, анын чыгымдары, кызматчылардын саны жана курамы жөнүндө, алардын эмгегине төлөө, коммерциялык эмес уюмдун ишинде жарандардын акысыз эмгегин пайдалануу тууралуу маалыматтар коммерциялык сырдын предмети боло албайт. Уюмдар жарым жыл сайын ишмердиги, жетекчиликтин курамы тууралуу отчет берип турууга, ал эми каражаттарды сарптоонун, анын ичинде чет өлкөлүк булактардан алынган акчаны коротуунун максаттары боюнча документтерди квартал сайын берип турууга милдеттендирилет. Мындан тышкары, чет элдик өкүлдүн милдетин аткарган коммерциялык эмес уюмдар жарым жыл сайын ЖМКга же интернет булактарына өз ишмердиги, демөөрчүлөрү, мүлкү жана сарпталган акчасы тууралуу маалымат берип туруусу керек. Чет элдик өкүлдүн милдетин аткарган коммерциялык эмес уюмду жылына кеминде 1 жолу пландык текшерүү болот. Ал эми мамлекеттик органдарда күтүүсүз текшерүү укугу сакталат. Жарандык платформа уюмунун өкүлдөрү сөз болуп жаткан мыйзам долбоорун карап чыгып, демилгеленген документ өлкөдө сөз эркиндигин, жарандык жана саясий укуктарды кубаттаган коммерциялык эмес уюмдарга багытталганын белгилешкен. Эксперттердин пикиринде аталган мыйзам долбоору коммерциялык эмес уюмдарды каттоо процедурасын өзгөртүүгө, мамлекеттик органдар тарабынан кошумча көзөмөлдүү киргизүүгө, чет элдик өкүл түшүнүгүн киргизүүгө, жарандардын жекелигине жана укуктарына шек келтирген коммерциялык эмес уюмдар менен чет элдик өкүлдөргө кылмыш жоопкерчилигин белгилөөгө багытталган. Юристтер аталган мыйзам долбоорунун демилгечилери коммерциялык эмес уюмдарга чет элдик өкүлдүн милдетин аткаруучу коммерциялык эмес уюм жана өлкөнүн саясий ишмердүүлүгүнө кийлигишип жаткан уюм катары жаңы укуктук статус киргизип жатканын белгилешет.
Анткени сөз болуп жаткан мыйзам долбооруна ылайык эл аралык уюмдардан, чет мамлекеттерден жана алардын мамлекеттик органдарынан, чет өлкөлүк жарандардан каражат алып, Кыргызстанда ишмердүүлүгүн жүргүзгөн коммерциялык эмес уюмдар чет элдик өкүлдүн милдетин аткарган коммерциялык эмес уюм болуп саналат. Ал эми саясий акцияларды уюштурууга жана өткөрүүгө катышкан коммерциялык эмес уюмдардын аракети өлкөнүн саясий ишмердүүлүгүнө кийлигишүү катары бааланат. Юристтер бул норма өлкөнүн баш мыйзамына каршы келээрин айтышууда. Ошондой эле алар аталган мыйзам долбоорунда коммерциялык эмес уюмдарды көзөмөлдөө үчүн бийлик органдарына өтө кеңири мүмкүнчүлүктөрдү берерин белгилешкен. Адилет укуктук клиникасынын юристтери дагы сунушталып жаткан мыйзам долбооруна кеңири анализ жүргүзүп, анда өлкөнүн баш мыйзамы менен эл аралык укуктук документтер менен корголгон адам укуктары менен биригүү эркиндигине карата катаал укуктук көзөмөл киргизилгенин билдиришти. Ошондой эле алар бул мыйзам долбоору Кыргызстанда кыска мөөнөттүү перспективада укук коргоо секторунун таптакыр жоюлуусуна алып келиши мүмкүн деп эсептешет. Кыргызстандын аймагында бара-бара пикир айтуу, биригүү, тынчтык митингине чогулуу эркиндиги, мамлекеттик башкарууга катышуу жана коомдук көзөмөл сыяктуу маанилүү демократиялык институттар жеткиликтүү болбой калат деп айтылат юристтердин анализинде. Алардын пикиринде мыйзамга киргизилип жаткан түзөтүүлөр отчеттордун жана көзөмөлдүн кеңири механизмин киргизүү менен бийликке коммерциялык эмес уюмдардын, анын ичинде чет өлкөлүк коммерциялык эмес уюмдардын өкүлчүлүктөрүнүн жана филиалдарынын ишмердүүлүгүнө кийлигишүүгө чексиз мүмкүнчүлүктөрдү берет. Адилеттин юристтери депутаттар демилгелеген мыйзам долбоорунун негизги максаты чет өлкөлүк өкүлдүн функциясын аткарган коммерциялык эмес уюм макамын киргизүү деп эсептешет. Алардын пикиринде мындай коммерциялык эмес уюмдарга отчеттор боюнча жаңы талаптар коюлуп, бул бирикмелер тыкыр көзөмөлгө алынат. Мындан тышкары юристтер саясий ишмердүүлүк менен алектенген уюмдарга дагы чет элдик өкүлдүн милдетин аткаруучу макамын берилишине тынчсыздануусун билдиришүүдө. Алардын айтымында сунушталып жаткан формулировкалар өтө бөдөмүк жана так эмес. Ошондуктан аларды практикада өзүн билемдик менен колдонуу коркунучу жогору. Жогорку кеңештин депутаттары сөз болуп жаткан мыйзам долбоорун Орусиянын мыйзамдарынан көчүрүп алганын эске алганда, аталган өлкөдө коммерциялык эмес уюмдар менен болуп жаткан көрүнүштөр Кыргызстанда да кайталанышы мүмкүн экенин божомолдосо болот. 2013 жылдан ушул жылдын 2-июнуна чейин Орусияда жеке адамдарды, жалпыга маалымдоо каражаттарын жана уюмдарды кошкондо жалпы 614 чет элдик тыңчы каттоого алынган. Алардын ичинен 218 уюм коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамдын негизинде чет элдик тыңчы болуп табылган. Тизмеде бир гана чет элдик эмес, жергиликтүү уюмдар дагы бар. Эми 10 жылдан бери сунушталып келе жаткан бул мыйзам долбоорунун таржымалына токтоло кетели. 2012 жылдын 20 июлунда, мындан 11 жыл мурун Орусияда чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзамдын биринчи редакциясы кабыл алынган. Бул Орусияда коммерциялык эмес бейөкмөт уюмдарга, укук коргоочуларга, активисттерге жана маалымат каражаттарына сокку урган репрессиялык мыйзамдардын сериясынын башталышы болгон. Бир жылдан кийин 2013 жылы ошол эле чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзам долбоору Кыргызстанда депутат Турсунбай Бакир уулу менен Нуркамил Мадалиев тарабынан сунушталган. Бирок мыйзам долбоору ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев тарабынан колдоо тапкан эмес. Мурдагы президент Бельгияга иш сапары менен барып, Евро биримдик жана НАТОнун өкүлдөрү менен жолугуп келгенден кийин актка вето койгон. Чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзам 2014 жылы 26 майда Турсунбай Бакир уулу, Нуркамил Мадалиев жана Надира Нарматова тарабынан жогорку кеңешке кайрадан сунушталган. Мыйзам долбооруна ылайык саясий ишмердүүлүк менен алектенген коммерциялык эмес уюмдар чет элдик агент макамын алышмак. Бирок ошол эле маалда мыйзам долбоорунун авторлору саясий ишмердүүлүк түшүнүгүнө так аныктама бере алышкан эмес. Долбоордун авторлорунун бири Турсунбай Бакир уулу 2015 жылы Азаттык радиосуна берген маегинде бул мыйзам долбоору өлкөнүн саясий турмушуна түздөн-түз аралашып жүргөн 10 чакты гана бейөкмөт уюмга коркунуч жаратарын, калган уюмдар эч кооптонбой эле чет элден гранттарын алып, ишмердүүлүгүн уланта берерин белгилеген. Бирок ал 10 уюмдун атын да так айтып бере алган эмес. Ал эми ошол учурда Кыргызстан боюнча 1997 жылдан 2014 жылга чейин 5800дөн ашуун бейөкмөт уюму катталган болчу. Сунушталган долбоор боюнча Freedom House уюму, активисттер жана эксперттер бул мыйзам долбоордо кооптуу нормалар камтылып, сөз эркиндигине жана жарандык коомдун өнүгүшүнө коркунуч жаратаарын белгилешкен. Ал эми бир катар демократияны коргогон уюмдар бул мыйзам кабыл алынса, Кыргызстандагы сөз эркиндигине чоң доо кетерин эскертишкен. Бул мыйзам долбоорун 2016 жылы жогорку кеңештин жыйынына катышкан 111 депутаттын 65-и каршы добуш берип, артка кайтарышкан. Талкууга катышкан көпчүлүк депутаттар мыйзам долбоору жарандык коомду чектеп, Кыргызстандын кадыр баркына доо кетирерин билдиришкен. Ушул жылдын март айында Грузияда дагы чет элдик агенттер жөнүндө мыйзам долбоору Грузия кыялы партиясы тарабынан сунушталып, парламентте 150 депутаттын ичинен 76-сы колдогон.
Аталган мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынгандан кийин 10 миңдеген демонстранттар парламенттин алдына чогулуп 2 күн бою көтөрүлүшкө чыгышкан. Айрымдары полицияга бензин бомбаларын, таштарды жана желим бөтөлкөлөрдү ыргытышкан. Элдин нааразычылыгынан улам президент мыйзам долбооруна вето койгон. Натыйжада мыйзам долбоору кайтарып алынган. Грузия бийлигинин оппозициясы көптөн бери мыйзам долбоорун алып чыккан Грузиянын кыялы партиясын Орусиянын саясатына өтө жакын деп айыптап келет. Тактап айтканда, Грузияда дагы чет элдик агент жөнүндө мыйзамды Орусияга жакын делген партия сунуштаган. Жыйынтыктап айтканда, Надира Нарматова баштаган депутаттардын тобу сунуштап жаткан коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбоору Орусиянын мыйзамынан көчүрүлүп алынган. Алган эмес мыйзам долбоорунун демилгелөөнүн аркасында Орусиянын бийлигинин издери да байкалып жатат. Юристтер, укук коргоочулар болсо, аталган мыйзам долбоору кабыл алынса, Орусиядагыдай жарандык коомго кысым күчөөрүн айтып келишет. Сиз Политклиника медиасын детектор берүүсүн көрдүңүз. Биздин ишмердүүлүгүбүздү колдогуңуз келсе, жогорудагы QR код аркылуу кирип, өз салымыңызды кошсоңуз болот. Кайрадан амандашканча, саламатта болуңуз.